Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Ушул экранда кетип бараткан таза швиц, экинчисине бооз, чоң болуп калган ургачы торпогу менен сатылат. Искусственный осемнение болгон 3,5 ай бооз, таза швиц, мынакей торпогу жанында турган. Ден соолуктары өтө мыкты дейт ээси. Телефон номерлерин экранга коебуз, чалып сүйлөшүңүздөр. Бул уйдун адреси Баткен облусу Кадамжай Көк Тала деген айылда экен. Туугандар, мынакей. Ушундай уйлардан издегендер болсо чалыңыздар, алам дегендер болсо район ичи доставкасын уюштуруп берет экен. Туугандар, ал жагын сүйлөшүңүздөр. Бул таза швиц пародасындагы экинчи туут уй. Баасын торпогу менен 350 000 сом сурап жатат, достор. Көрүңүздөр, мынакей сүт каналдарын караңыздар, желиндерин көрүңүздөр. Баасын сүйлөшүп келишип алсаңыздар болот, достор, туугандар. Ушундай болгон бойлуу торпогу менен сатылат. Швиц мына таза. Көрүңүздөр. Ээсинин номери экранга коебуз. Чалып сүйлөшүңүздөр. Кадамжайдан көрүп аткан бир туугандар болсо, барып көрүп алсаңыздар болот. Туугандар, мынакей тишин дагы ачып көрсөтөт алдыда. Көрүңүздөр. Жашын тишинен дагы билесиздер. Мына ушундай болгон уй сатууга чыкты. Караңыздар. Бирок өтө бойлуу экен. Ден соолугу жакшы дейт. Эч кандай оору болбогон уй экен мына. Ден соолугу таза, жеп ичиштери сонун дейт ээси. Сүйлөшүңүздөр, ал жагын келишип алсаңыздар болот. Мына ушул ургачы торпогу дагы чоңоюп калган. Азыр бооз, искусственный осемнение швицке качырылган экен. Сүйлөшүңүздөр, анда эмесе кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. Мына ургачы торпогу менен баасын 350 000 сомго койду. Дагы сүйлөшүү жолдору болот сөзсүз түрдө. Доставкаларын уюштуруп берет. Сүйлөшүңүздөр. Алам деген бир туугандар болсо кайрылыңыздар. Баткен, Кадамжай, Көк Тала деген айылдан чыгып жатат. Мына ушундай торпогу менен уй. Райондун ичине доставка бекер дейт, байке жеткирип берем дейт, өзүнүн портери бар экен. Региондорго машина таап салып ийет. Ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп алсаңыздар болот. Ушундай келишкен уй сатууга чыкты.